үйүңөн кантип оокат кыласың, идиштерди өйдө жактан кантип аласың деген суроо берет. Мен Ниязбекова Айдана, кесибим экономист. Азыркы учурда гастролдоп жүргөн учурум. Мага ар дайым берилчү суроолордун бири үйүңөн кантип оокат кыласың, идиштерди өйдө жактан кантип аласың деген суроо берет. Үйдө, как обычно, баардыгы жасагандай эле оокат кылам. Жетпеген жактарыма жардам сурайм. Болбосо үйдө эч ким жок болсо түнчүккө чыгып алам, аракеттенем. Турмушка чыкканда төрөсөң болобу, кантип төрөйсүң деген суроо аябай көп келет. Мен бул суроо менен кайрылгам врачтарга, профессорлорго кайрылгам. Баардык кыздардай эле болот деген. Анан убагы келгенде аны көрөбүз. Дайыма келчү суроолордун бири муну негизи коляска деп ойлошот экен. Анан коляскада отурсаң сен деген окууну кантип бүттүң, окууга кантип барып келдиң деген суроо беришет. Мен негизи өзүм басам. Анан алыс жолдорго чыкканда бутума күч келгенде ушинтип буга отуруп алам. Негизи бул коляска эмес, муну түртүп бассаң да болот.